Саламатсыңарбы балдар? Кана? Кандай эс алып турдуңар? Маанайыбыз жакшыбы? Анда эмесе, сабакка даяр болсок, математика сабагыбызды баштайлы балдар. Бүгүн күнгө кайсы күн? Шаршемби, туура айтасыңар. Число канчасы балдар? Ооба, туура айтасыңар. 18 ноябрь. Биринчи сабагыбыз математика сабагы. Анда эмесе балдар, кечээ биз математикадан эмне сабак өттүк эле, эмне жөнүндө сүйлөштүк эле, эстейличи кана? Ооба, туура айтасыңар. Биз кечээ кошулуучулар, сумма деген теманы өткөнбүз балдар. Кана? Мени менен кошо окугулачы. Бул жерде, бул мисалда кошулуучулар кайсылар? 8 менен 2, биринчи кошулуучу 8, экинчи кошулуучу 2. Ал эми 10 бул сумма, туура айтасыңар. Бул жерде айткылачы кана? Туура балдар. 7 менен 1 булар кошулуучулар, ал эми 8 сумма. Кошуу амалынан сумма келип чыгат дегенбиз биз, балдар. Бул мисалды окуйбуз. Туура окуйлучу кана? 3 менен 2-нин суммасы бул 5. Жакшы балдар. Анда эмесе, бүгүнкү темабыз маселе. Бул сабактан силер маселенин шарты жана суроосун ажырата билесиңер. Маселенин чыгарылышын жана жообун жазууну үйрөнөсүңөр. Так, таза элементи менен сулуу жазууга тарбияланасыңар балдар. Номер 1 маселени карайлы. Бул балдар маселенин берилиши. Мына. Кутучада 6 калем бар. Столдо дагы 2 калем жатат. Бардыгы канча калем дейт. Бул жерден кутучада эмне бизге белгилүү балдар? Кутучада 6 калем бар экени белгилүү, туура айтасыңар. Столдо дагы 2 калем жаткандыгы белгилүү, балдар, туура. Элестетип атабызбы? Кутучада 6 калем, столдо 2 калем жатат. Бул маселенин шарты кен, балдар. Маселенин шарты. Маселенин шартында эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Калем менен кутучадагы, ошондой эле дагы жанында 2 калем жатканы жөнүндө сөз болду, балдар. Эми бизге суроо берип жатат. Бардыгы канча калем деп. Бул эмнеси? Маселенин суроосу болду, балдар. Бизге маселенин суроосу берилет экен. Ушул маселеде берилген нерселерди тап деп. Маселенин шарты бул: кутучада 6 калем бар, столдо дагы 2 калем жатат деген. Ал эми маселенин суроосу болсо, бардыгы канча калем? Балдар, кандай ойлойсуңар бул жерден? Биз кайсы амал менен аткарабыз? Кутучада 6 калем болсо, столдо дагы 2 калем жатса, анан бардыгы канча болду дегенде биз кайсы амал менен тапчу элек? Туура айтасыңар балдар. Биз кошуу амалын пайдаланабыз, Кошуу амалын пайдаланабыз. Кутучада 6 дагы 2 калем десе, 6 менен 2 бул 8 болот, Мына балдар, биз суроого жооп бердикпи? Биз чыгардык, маселени. Канча калем десе, биз 6 менен 2-нин суммасын таптык, 8 калем деп. Туура балдар. Бул 6 кошуу 2 деген 6 менен 2-нин суммасы деп жазылып аткан. Бул маселенин чыгарылышы болот экен. Ал эми жообу, ушул суроого жооп беребиз. Бардыгы канча калем? Жообу 8 калем. Биз маселени чыгардык, анан жообун жаздык, балдар. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болсо, анда кийинки маселени карап көрөлү. Кутучада 6 калем болгон. Андан 2 калемди алышты. Кутучада канча калем калды? Бул жерде маселенин шарты кайсы? Кана ойлоңгулачы. Маселенин шарты бул: кутучада 6 калем болгон, андан 2 калемди алышты. Ооба.
Ал эми кутучада канча калем калды деген бул эмнеси балдар? Маселенин суроосу. Суроо белгиси турат, суроосу. Биз эмнени табышыбыз керек экенин суроосунан эле билсек болот, Анда кутучада 6 калем болсо, андан 2-ни алышса, канча калем калганын билиш үчүн эмне кылабыз? Кайсы амалды пайдаланабыз, балдар? Мында 6-нун 2-өөнө алып койду демек, кемитүү амалын пайдаланабыз, балдар? Анда эмесе чыгарылышын өзүңөр чыгарып, жазып, анан жообун жазгыла, балдар. 3-чү маселени карайбыз. Руслан кагаздан 5 кайык жасады. Ал досуна 2 кайыгын берип койду. Русланда канча кайыгы калды? Бул жерде маселенин шарты кайсы, балдар? Туура айтасыңар. Руслан кагаздан 5 кайык жасап, анын 2-өсүн досуна берген экен, маселенин шарты. Ал эми суроосу болсо, Русланда канча кайыгы калды деген суроо экен, Анан биз мында чыгарылышын кемитүү амалы менен аткарат экенбиз, 5 менен 2-нин айырмасы 5 жасады да 2-өсүн досуна берип койду да, биз кемитүү амалын пайдаланабыз. 3 экен. Анда жообу, балдар, Русланда канча кайыгы калды? 3 кайык деп жооп берет экенбиз, балдар. Анда эмесе 2-нчи маселе менен 3-чү маселени өзүңөр дептериңерге жазасыңар, Дептерге дегенде числону, теманы, класс иши деп жазып алып, андан кийин анан иштей баштайлы. Мындан сырткары 4-чү, 5-чи, 6-чы маселелер, мисалдарды өзүңөр иштейсиңер, апаларыңар менен талкуулап, туура иштейсиңер. Андан кийин мага жазып жөнөтөсүңөр, балдар.